Биз бала кезибизде апаларыбыз тандырды кандай жасаган? Сизге дагы кызык болсо видеону аягына чейин көрүңүз. Мен Ош облусу Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айылында төрөлгөмүн. Дал ошол Керим Турапов агабыздын ырындагы Кызыл Суу. Бүгүнкү күндө тандырчылар айылга тандыр сатып барышат. Баасы 5-6 миң. Ал эми апам болсо бул жолу биз айылга барганыбыздан пайдаланып, тандырды өзүм эле илгеркидей кылып жасап алайын деп чечти. Анткени сатып алган тандырга караганда өзү жасаган тандыр көпкө чыдайт жана бир кызытканда 2 тандыр нанды жаба аласың. Сатып алган тандыр жука болгондугуна байланыштуу бир кызытып, бир тандыр нан жаап, андан кийин экинчисин дагы кызытууга туура келет дейт. Ошентип айылдын ары башынан алып келген ак турпакты элөө менен баштадык. Элегенде биринчи чоң электер менен, андан кийин майда кадимки ун элеген элек менен эледик. Эки күн элеген ак топуракты камыр жуурагандай сууга жууруп, бир күнгө тындырып койду. Ал арада апам ар жерден чогултуп келген жүндү тытып, тазалап даярдадык. Жүн канчалык көп кошулса, тандыр ошончолук бекем болот. Эртеси күнү апамдын эски шалчасын салып, ага бир күн турган ылайды төгүп, тебелөнү баштадык. Алдын ала тытып даярдап койгон жүндөрдү кошуп алып, кеминде 2-3 саат тебеледик. Ошентип күн батып, кеч дагы кирип кетти. Акырындап даяр болгон ылайды формага салып, бетин тегиздеп жана 10 нанды катайын болжолдуу түрдө тегерекче чызып чыктык. Дал ушул абалда 2 күн турду. Андан кийин апам көчөдөгү балдарды чакырып, тандырды өдө тургузууга аракет кылышты. Ушинтип жөлөп таяп коюп койдук. Биз Ошко келе бергенден кийин тандырдын кургаганын тартып жөнөтүңчү десем, апам ушинтип калтыратып, титиретип бир видео тартып жөнөтүп ийиптир. Эми болсо кошуналардын жардамы менен тандырын буйруса тургузуп алат.